Бул Тавас шаарындагы дегеле Тавас областындагы жалгыз аэропорттун учуу конуу тилкеси. Мында учак уча элек болчу. Мына быйыл гана президенттин демилгеси тапшырмасы менен аэропорттун бүт шарттары жаңыртылып, мына бул жердеги мен артындагы аэробекеттин дагы курулушу толук аяктап калды. Кудай буюрса бүтүү алдында турабыз жумушту. 28 декабрь ушул күндө азыр 99% жумуш бүттү деп айтсам уже жаңылышпайм. Бул Талас аэропортунун аэробекети. Элдер келип, уш жерден бүт регистрация өтүп, кыскача айтканда, полный уш жерден элдердин тейлөө жайы да. Курулуп бүткөн жаңы аэробекеттин аянты 660 чарчы метр. Ичинде азыр жабдууларды орнотуу, эмеректерди коюу жана жууп тазалоо иштери жүрүүдө. Шарттарынын баары талаптагыдай. Турган жерибиз бул жер күтүү залы. Элдер шаардан келип, уш жерден учуп кеткенге регистрация болуп, уш жерден күтүү залында уш жерде болушат да. Эмеректин баары азыр коюлуп жатат мына. Бүт оборудованиялардын баары. Күтүү залынан бу жерден сканер деп коет, пропискан. Жерден бүт жүктөрүн текшертип, анан учуп кетүү залына топтолушат. Анан бияктан перронго, самолетко, жүктөр болсо бияктан багажка бар. Багажкадан жүктөрүн алып чыгышат, а өздөрү болсо жермен чыгып кетишет элдер. Мындан тышкары аэробекетте эне бала бөлмөсү дагы бар. Кошумча VIP зал дагы каралган. Ажаткана жана башка зарыл учурда керектүү муктаждыктар чечилген. Бардык аракет жүргүнчүлөрдүн ыңгайына түзүлүүдө. Интернет, телевизор, эмне болсо бүт бардык шарт бар да. Заманбап аэропорт уже мактануу менен айта алам да. Бул жакта болгон туруп аткан биздин оборудованиялар, жабдуулар бүт заман талабына. Бишкектеги Манас аэропорту кандай болсо, бул жерде эле Кудай буйрса ушундай. Жайдан бери Тавас шаарындагы аэропорттун толук жолу оңдолуп бүттү. Учуу конуу тилкелери жана учак токтоочу жайы дагы асфальтталып ишке даяр. Аба майданы ишке кирсе саатына 100 жүргүнчүнү кабыл алат. Белгилей кетсек, аэропорт 1993 жылдан бери токтоп калып, быйыл гана президенттин тапшырмасы менен ишке кирүү алдында турат. Бийликтин бул аракетин жергиликтүү эл дагы жактырууда. Самолет учуп турса жакшы болот эле го биздин. Башка жактарга учат, Таласка эле учпайт го. Эми жакында бүтүп калат экенде, жакшы да. Көптөр кызыгып, ошо биринчи даже отуруп, мындай сүйүнүшөт го дейм да. Новшество деп айтса болот. Мисалы мен деле отурбаган үчүн мага деле аябай кызыктуу. Ачылса, буйрса мен дагы самолет менен каттаганга аракет кылып көрөм. Мындагы майда барат жумуштар бүтсө эле Тавас аэропортунун ачылышы жасалат. Бул күндү Тавас областынын тургундары дагы чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Тавас облусу.